Bizde ар кандай араздашуулар болот да. Араздашуу, касыпташуу, кептешүү, кеңешүү менен чечилет. Араздашуу жаман атат, жаман нерсе. Муну бардыгы билет. Бир карындашы сиңдиси күйөөгө берген, күйөөсүн арызданып үйүнө келет экен түймөгүн көтөрүп. Кыз берген учурда акылдуу, иманыга карап бербесе, эртең түймөгүн көтөрүп толук түрдө үйгө кайтып келиши мүмкүн да ал. Ошондон иманыга карап кызды узатыш керек. Турмушка берди. Күндөрдөн бир күн карындашы ыйлап кайтып келди. Көздөрү көгөргөн, беттери ичиген абалда. Бул ачууга басты, ачуу келди. Мени карындашымды урду бул. Мен азыр көрсөтөм, уш менен жанып салам, өлтүрүп салам, башка кылам. Ар кандай сөздөрүн айтышты баштады. Ошол учурда сиңдиси өзү карындашы өзү басылып, жок, азыр кечирим сурап келип калса керек күйөөңүз өзү. Билесиз го күйөөңүз орут болуп жанат, кайра өчөт. Аны не кыласыз эми? Жөн эле коюңуз дейт. Мен карындашымды капа кылдырып кое турган эркектерден эмесмин. Мен азыр көрсөтө турганда дейт да. Ортого өмүрлүк жолдош аралашат. Чындыгында болуп турат бул. Не кыласыз? Турмушта болуп тура турган нерселер булар дейт. Сен аралашпа. Аралашка укугуң жок, андай мындай деп жаткан учурда. Турмушта боло турган нерселер булар. Өткөндө мени урганыңызда мени агаларым, инилерим сизде эчтеке кылган жок го дейт да. Ошондо бул не кылышты билбей көзүн терезеге алып качат. Жеңесинин айткан сөздөрүнө түшүнгөн келин дагы түймөгүн алып, кайра өз үйүнө кайтып кетет. Албетте, урматтуу мусулман тууганым, биз өзүбүз өзгөчөбүз чындыгында. Өзүбүздү өзгөчө сезебиз ар дайым. Өзүбүз укугу тепселген адам сыяктуу сезебиз өзүбүздү. Бирок канчалык адамдардын укугун тепсегенибизди билбей калабыз. Дагы адилеттүүлүк тууралуу сүйлөйбүз да. Ооба, ошол күйөөгө азыр күйөөмдү көрсөтөмүн, урамын деген күйөөнүн аялынын сабагы болду да. Менин агаларым, инилерим сизге унчуккан жок го деди. Себеби 3-4 күн мурда эле арага чыгып келип, аялын урган эле бул дагы. Бунун сөздөрүнө карындашы дагы түшүнүп өзүнүн үйүнө кетти. Хикматтуу сабакта турабы.